Салам достор, кандайсыздар, амансыздарбы, ден соолуктарыңыздар, иштериңиздер жакшыбы? Англиядан чоң салам айтам достор. Бүгүн көпчүлүктүн суранычы менен достор, чыгарылышыбыз Англиянын стройкасы тууралуу болмокчу достор. Стройка кантип орношсо болот, кандай документтер керек, деги эле эмнеге стройкада иштегиси келет бул жакта. Ал жактын плюстары, минустары жана ошондой эле биздин мамлекетке тийгизген таасири кандай болот? Бул жака башка виза менен келип туруп стройкага кирип кетсеңиздер. Жана кандай документтер керек? Бүт баарына жеринен тааныштырып берүүгө аракет кылам достор. Жумуштун процессинен бери бул жакта досторум иштешет. Ошолордун эмеси менен келип азыр аракет кылып тартып атам достор. Антан биз менен бирге болуп туруңуздар. Достор, мына биздин артыбызда турган ушул объект, чоң объект курулууда. Азыр бул жердеги жумуштун процесси жөнүндө бир аз айта кетсем достор. Бул жерде азыр мен досторум иштеп аткан фирма гипсокартон менен алектенишет экен. Антан азыр жумуштун бүт процессинен бери көргөзүп берем достор. Канча иштесе болот, кандай жумуштар болот, эмне жумуш кылса болот, эмне жумушун кылса болбойт. Азыр көргөзүп бермекчимин достор. Достор, жаңы эле мына кийимдерди которуп чыктык. Азыр киребиз. Бул жакка чынын айтайын достор, кириш оңойго турган жок. Себеби бул жакка жөн киргизе бербейт. Мындай атайын пропуск менен киргизет. Көрдүңүздөр, шлагбаум турат. Киргенде сиздерде момундай нерселер болуш керек. Каска, эме, жилет, атайын бут кийим, очки. Сөзсүз болуш керек достор. Достор, аңгычакты жамгырда жаап кирди. Сиздерге ушул нерселер болуш керек сиздерде. Очки, каска, жилет, атайын бут кийим. Локациясы жөнүндө айта кетсем, бул жактын достор, Дерби шаарынын ортосунда жайгашкан. Азыр момундай болгон ушул 12 этажный объект курулуп атат. Бул социальный объект экен, бизнестерге атайын курулуп аткан объект экен, мамлекет салдырып атыптыр. Мына көрсөңүздөр болот, азыр крышасында жүрөм. Не демекчимин достор? Бул жака кириш мага оңойго турган жок достор. Андыктан кирип подписка басып койсоңуздар сонун болмок. Андыктан биз менен бирге болуп туруңуздар. Дальше жумуштун жүрүшүн көргөзүп берем сиздерге. Бул жакта эки эме менен бөлсөк болот. Лайбер деп коет, бул разнорабочий. Анан фиксер, бул мастерлер өздөрү. Ошол экөөнүн тең жумушун көргөзүп берем достор. Андыктан биз менен бирге болуп туруңуздар. Достор, азыр бүт баарын эметтик. Азыр списоктарды алдык, рацияларды алдык. Азыр түшкө чейин лайберлердин жумушун кылабыз. Түштөн кийин болсо мастердин жумушун да көргөзүп берем анда сизге. Сиздер даяр болсоңуздар, анда биз кеттик. Азыр ылдыйкы таштарга түшөбүз. Жакшы байкап туруңуздар, Кыргыздар барбызбы? Албетте бар. Бул менин досум болот туугандар. Лифтер болуп иштейт өзү. Кыргызстан жөнүндө бир эки сөз айта кет досум. Англиядан Кыргызстанга ысык салам. Кыргызстан алга. Көрдүңүздөр туугандар, Англиядан ысык салам, Кыргызстан алга. Андыктан биз менен бирге болуп туруңуздар. Байкап туруңуздар, кызыктын баары алда болмокчу. Мына достор, момундай металл менен эле бөлүнөт дагы. Анын ичинен момунтип гипсокартон менен бөлүп коюшат булар. Утеплениясы болот, болду. Биздегидей мындай кирпичти көп эле колдонуша бербейт экен булар. Так, достор, азыр бул жактан башында эмени айта кетсем, жана фиксер деп айттым, бул мастерлер. Анан эме разнорабочий, муну разнорабочийди лайбер деп коет. Азыр экөөнү бир аз кыскача түшүндүрө кетсем, мастер деген бул сиздердин колуңуздардан бир нерсе келсе, например, гипсокартон кое аласыздар. Колуңуздардан бир нерсе келсе, сиздерди жумушка алган киши инструменттериңизди берет. Анан сиздерге күнүгө норма берет. Например, момундай эмеден 25 же 20 деши мүмкүн, ар жерде ар кандай. Ошону каттырасыздар, андан кийинкиси уже нормага кетет. Мисалы, иштегениңиздерге жараша айлык аласыздар дегендей. Анан разнорабочий, лайбер. Лайбер десе бул определенный бир иш кылбайсыздар сиздер. Сиздерге, например, момундай вата катыр деши мүмкүн, вата кой деши мүмкүн. Же жөн эле
уборка кыл деши мүмкүн. Мындайча айтканда универсальный солдат болосуздар, одним словом айткандачы. Сиздерде определенный жумуш болбойт. Башында келгенде бир күнүмдүк бир эмени сүйлөшүп аласыздар. Ушунчадан төлөйм же ушунчадан депчи. 100 фунт же 90 фунттан деп башында күнүмдүк сүйлөшөт, ошо менен эле кетет. Сиздердин күнүмдүк эле айлык аласыздар, болду. Кыскасы ушундай, азыр экөөнүн тең жумуштарын көргөзүп бермекчимин. Андыктан биз менен бирге болуп туруңуздар. Так, достор, азыр утепление процесси болуп атат. Азыр жана металл конструкциянын ортолоруна эме стекловата. Жалпак тили менен айтайын, изовер салабыз да, стекловата. Так. Бул достор эме. Бул жумуштар дагы бирок лайбердин жумушуна кирет. Буга сиздерге эч кандай ашыкча акча төлөбөйт. Ошо фиксированный өзүнүн башында сүйлөшүлгөн күнүмдүк акчаны эле берет. Ошонун ичинде ушул жумуштар дагы бар. Лайберди мурдакыда түшүндүргөнбүз сиздерге. Лайбер деген ким? Алар эмне жумуш аткарат? Антан олуп кесебиз. Ушинтип моякты полностью азыр үчпөт этип чыгышыбыз керек. Бул эң негизи мага эң жакпаган жумуш ушу болчу да негизичи. Иштегенден кийин кечинде уктай албайсың го дейм. Бар эме болуп калат. Достор, түшкө чейин жанакы көргөзүп бергенде ошол жумуштар болот. Бул контейнер болсо только майда чүйдө ушундай эменин калдыктары, ватанын калдыктары, пленкаларды общий салабыз. Гипсокартондуку өзүнчө сары өңдө болот ал. Сразу эле бияктан переработкага булар мусорларды бөлүп коюшат экен. Ушуга салабыз азыр. Момундай болуп түшкө чейин жана көргөзүп бергенде ушундай эмелерди, изоверлерди, ваталарды коюп чыгабыз. Түштөн кийин болсо ушул кылган жерлерибизди эле кайра өзүбүз тазалап коюшубуз керек болот. Буларды калдыктар бүт эле эмеге кетет. Ушул баары достор лайбердин жумушуна кирет. Азыр гипсокартондукун көргөзүп берем анда. Антан дальше көрүңүздөр. Достор, бул болсо жана айткандай эле гипсокартон үчүн только. Очкимди тагабыз обязательно. Азыр гипсокартондун мурактан калдыктарын бүт тазалашыбыз керек. Мына көрдүңүздөр. Пласт протресли онлай. Только для переработки гипсокартона деп турат, но сарылар ушуга предназначены. Калып кеткен бүт гипсокартондорду ушуга салабыз. Момундай болгон анан бракованныйлар чыгып турат. Буларды деле мындай сындырып туруп, ушундай переработкага кетирип сала беребиз. Мындай сындырып туруп кала берет булар дагычы. Азыр муну мындай сындырып эле салып кое беребиз да муну. Буларда жанакындай понятие жок экен, эме кылыш керек. Кандай десем, экономить этиш керек же мындай калдыктарын да калтырып туруп бир жерлерге уруп коем деген андай жок экен да. Бир эле целый кести болду, калганын бүт переработкага айдашып коет. Азыр буларды толтурабыз, ылдыйга түшүрүп переработкасына өткөзүп берип коебуз. Ушундай туугандар. Так, достор, азыр мына коопсуздук аябай жакшы каралган. Азыр бизге материал келди. Көрдүңүздөр, ушундай кнопка менен атайын ачылат. Муну ачык турганда лифт иштебейт вообще. Мына азыр бизге ваталар келди, муну түшүрөбүз. Түшүрүп бияка жинап коюшубуз керек. Болду. Достор, азыр болсо эме бизде бияктын жумуштун графиги боюнча айта кетсем, бияктын 8 саат иштейсиздер, саат 7:30да келесиздер, 4:30га чейин жүрүшүңүздөр керек. Анан 2 саатта бир эмеге түшүп, ылдыйга түшүп, жана азыр ылдыйды көргөзүп берем, столовой бар. Ошол жерге түшүп, кофе ичип, дагы кандай. Муну эс алып чыксаңыздар болот. Главное, биякта 4:30га чейин жүрүшүңүздөр керек. Эртең мененки 7:30дан. Азыр көргөзүп берем аякта дагы.
Sağ ya. Перекурға түшпелі olağız. Достор, бұл болса жанақы ес алып отырчу жер мына. Көрсөңүздөр, бүт условиясы менен. Мына. Бияққа келіп кофе içip, чай içip, мына азыр көргөзүп берем. Бияқта мына холодильниктеринен бери бар. Холодильник, микроволновка, мына көрдүңүздөр, мусорный урналар, чай içсеңиздер болот. Бияқта мына муздак суу, ысык суу. Бүт келип ушул жерге отуруп кетчү жер. Ес алчу столовая мындайча айтканда, ошо объекттин эле жанындагы, жана көргөзгөнүндөй эле. Азыр biraz иштеп уже чаңда болуп кеттиңиздер, азыр бизге эме болду. Жыгач алып чыккыла деп. Эме болду, ама жыгач келди азыр. Көрсөтөбүз. Касале принял, келди уже. Мындай жыгачтар келди, достор, азыр түшүрөбүз буларды. Достор, бул эменин Англиянын эмесинен, стройкасынан дагы бир жаккан эме. Мына мисалы экологиясына ушундай жакшы мамиле жасашат экен да. Могу эме бузулуп атат азыр, могу объектче. Муну көрсөңүздөр, могу суу чачып берип атат. Чтобы могу шаарга чаң чыкпаш үчүн. Анан достор, азыр эме жана бүткөн этаждарды көргөзөйүн иштерге. Анан бияктын коопсуздугу жөнүндө бир аз айта кетсем, коопсуздугуну булар аябай карашат экен, мындай эмелер да, лестницалар да бүт тосулган, буякта пожара сигнализация, бүт огнетушителдерден бери. Мен Бишкектин стройкаларында да иштеп калдым эле. Бирок ал жакта коопсуздукка мындай эле көңүл бурулчу эмес. Мына көрдүңүздөр. Ар бир жазууларынан бери, табличкаларынан бери коюлган бул жакта. Азыр мына булар да азыр астынан бери бүтүрүп келип атат. Биринчи этаждан өйдө көтөрүлүп келет да, мына биринчи этаж азыр полностью бүткөн. Мына момундай болуп бүтөт. Анан достор, азыр комнаталардын ичин да көргөзүп берем. Ушул мына биринчи этаждан баштап бүтүрүп кетишет булар, маяктар бүткөн уже полностью. Маяк потолок эле калган болду. Даяр болгондо достор, мындай болуп бүтөт мына. Бүт уже жашаганга даяр, астыларда уже линолеумдар да салынган да бул уже. Душтарынан бери даяр уже. Бүт полностью даяр да. Пожарная сигнализация, отопленияларынан бери мына. Мебелдеринен бери мындай даярдап бүт. Даяр кылып коюшат. Бул достор, эме аз камсыз болгон үй бүлөлөр, беженцтер ушулар үчүн курулуп аткан үй, мамлекет салдырып аткан, ошо башында видеонун башында айттым эле. Ушундай болуп даяр болот. Ар бир этажда 30тан эме бар экен. 30тан квартира бар экен. Ар бири уже мына биринчи этаж уже бүткөн уже полностью. Ушундай болуп бүтөт достор. Так, достор, азыр могу фиксердин эмесин көрсөтүп берем сиздерге. Кандай жумуш кылышат булар? Канча кылышат, вообще айтып берем сиздерге. Мына азыр гипс коебуз азыр. Бул гипстер жаман оор экен, бирок ар ким өзү көтөрүш керек муну. Бир гипс, например, 45 килограмм. Бир гипс. Так, азыр ушуну коебуз. Сиздерге бүт айтып берем. Сиздер норма 25 борт бир күндө. Анан өйдөсү уже эмеге кетет. Давай рулетку. 2,64. Да. 2,64. Так, нож, да?
Спасибо. 2,64. Так. 2,64. 6 сантиметр алып салыш керек екен ушунда. Так. Мына кармайсыз достор. Так, анан достор, бир айта кетчү нерсе. Сиздер сразу эле мынтип иштеп кетпейсиздер да. Бир аз үйрөнүшкө убакыт керек экен. Мен эми мурда иштеп жүргөнгө байланыштуу сразу эле үйрөнүп кеттим мынча. Так. Ставим с круга. Все, первый. Вот это чувствуешь? Не знаешь, да? Что? Скруган. Дорого? Нету, естественно. Вот. Все? Аккумулятор тяжелый, Ну да. здесь полегче. Но держит 2-3 дня. 2-3 күн кармайт, достор. Бир заряд. Одним зарядом можно целый день работать, да? 2-3 дня. 2-3 дня. Ну, как тебе Англия, братан? Ну, скажи. Не, вот на гипсе вот в среднем сколько можно зарабатывать? Дарин, они сколько зарабатывают? Я тебе говорю, 300-400 фунтов в день. Можно зарабатывать. Так, если крутить гипс, то можно заработать от 90, да, так скажем, да, минимум. 100. От 100 до 400-500 фунтов в день. Но есть свои но, да, братан? Для этого вам необходимо купить скруган. Ну, не официально, потому что. И документы соответствующие. А местные получают 20-24 фунта. Местные. В день, в час. А, в час. Да. Если сделаешь все документы здесь официально, что Ну. официально работает, то можно 400, не 500, не бывает. Наверное, 200. 200. Самое нормально 200, если будешь денег. Это охуенно. Можно себе там позволить кусок колбасы нормальный, блядь. Скруган стоит 500 фунтов. Вот это 600 фунтов. Так что имейте в виду, если вы решили работать на фиксера, то вам надо купить инструменты. Ну, короче, друзья, у вас не получится сразу столько заработать. Ну, сначала надо научиться на это, да? И документы соответствующие взять. Да хуя мозгов не надо, но он тяжелый. Ну, 45 килограмм. адский труд, если честно. Я вот один вот ставил, сейчас он уже потеть начал. Не, естественно. Так что вот, имейте в виду, друзья. Вы вначале начинаете работать по 90, по 100 фунтов в день. И постепенно вот это поднимается ваша зарплата. Вот так. Рад за знакомство. Да. Приезжай к нам. Чайку от меня. Киргизстан? Все, братан, удачи тогда. Увидимся. Рад за знакомство. Всем привет. Достор, колдон келишинче сиздерге көргөзгөнгө аракет кылдым. Азыр бул жерден жакшы отуруп, сиздерге именно минустары жөнүндө айтып бермекчимин. Минустары дегенде ошо фермадан кетип калып, стройкага иштейм деген жарандарыбыз да көп. Эми ошондо сиздерди кандай последствиялар күтөт? Ошолорду бүт айтып бермекчимин. Анан дагы акырында айта кетчү сөз, Англиянын бүт эле стройкаларында шарттары ушундай деп айтпайм. Ушундай деп айткандан алысмын. Бирок мага жеткен информациялар боюнча көпчүлүк жерде эле ушундай. Азыр бүт талдап эметип бермекчимин сиздерге. Андыктан видеону акырына чейин көрүңүздөр. Анан эми сиздер үчүн аракет кылып атам, достор. Кирип подписка басып коюңуздар, суранычы. Мени 98% деп көргөзүп атат аналитикадан. 5 подписка көрөт экен. Андыктан биз менен бирге болуп туруңуздар.
Анан азыр достор сиздерге бүт түшүндүрүп берейин азыр анда акчасы жөнүндө, документтери жөнүндө. Акчасы жөнүндө демекчи достор, башында валютаны айтып коеюн бул жакта курстун. 1 фунт деп коет бул жактын акчасыны. Фунт стерлинг. 1 фунт 100 сом. 100 сомдун тегерегинде болуп атат азыр. Ошо 100 сомго көбөйтүп кое бересиздер. 1 фунтту. Эми кыйынчылыгы жөнүндө айта кетсем достор, оңой окат, эч жерде жок дегендей кыйын эле болду чынында. Кыйынчылыгы бар экен өзүнө жараша. Анан документтеринен айтсам биринчи эле достор. Документтерден сиздерге основной 2-3 документ керек болот. Биринчиси бул CS карта деп коет. Бул бизче айтканда бул ID карта сыяктуу болгон карточка берет сиздерге бияка иштейм десеңиздер. Бул болсо дагы эме экиге бөлүнөт. Мастердики өзүнчө, лайбердики, разнорабочийдики дагы өзүнчө болот. Экөөнүн баалары дагы анан өзүнчө. Мисалы, мастердики болсо бул 60 000 сомго чейин барат. Разнорабочийдики болсо 30 000, 35 000. Ушундайга чейин барат. Ушул документтер сиздерде болуш керек, кандай десем, 70-ке 30 деп алайлы, бир 70% жерде жумушка барсаңыздар, сиздерден ушул документтерди сурайт. 30% жерде мындай ала бериши мүмкүн. Бул достор сиздер если легально иштейм десеңиздер стройкада. Эми акчасын айтайлы, калькуляторуңузду чыгарыңыздар, акчасын эсептейбиз азыр. Акчасы болсо лайбердики достор, разнорабочийдики күнүнө 90 фунт деп алайлы. Орточосу ушундай экен биякта. 90 фунт боло турган болсо, 5 күн же 6 күн иштейсиздер. Биз минимальный мейли алайлы, көп жерде 5 күн иштешет. 5 күндө алайлы 540 дейли. Сиздерден еще квартираңыздарга, проездке кетет, барып келгениңиздерге, тамак ашка өзүңүздөр төлөйсүздөр бүт баарын. Эми ошолорду чыгарып салыңыздар. Мен азыр эсептешим боюнча бир 350 ушундай калат экен. Если иштеп аткан жериңиздерде азыр көп эле ушул Tier 5 виза менен келген Англияга кыргыздар көп эле стройкада иштейм деген өздөрүнүн каалоолору бар. Эми 350дө мисалы иштеп аткан болсоңуздар, бул жакка стройкага келиштин кереги жок экен туугандар. Чынын айтайын. Ал эми достор, фиксер мастердикин болсо, мунукуну эми мындай өзүнчө эсептесек болот. Муну деле азыр колдон келишинче эсептеп берейин сиздерге. Мындай болот. Сиздер раз фиксер болуп иштейм деп чыктыңыздар, сиздерге биринчи эле очередде көп жерде эле инструмент алыш керек болот. Көрдүңүздөр, бааларды өзүңүздөр, бул жакта кымбат инструменттин баалары. Ага расход кетиресиздер, инструмент алышыңыздар керек. Анан тиги карточкасын алыш дагы бул эме фиксердики мунуку кымбат. Карточкалардын баалары боюнча достор, если англисче билсеңиздер, булар оңой эле. Арзан эле акча турат булар, если англисчени жакшы билсеңиздер. Ошон үчүн англисчени да үйрөнүңүздөр, если. Бул не только стройкага, башка жерге деле көп кереги тиет экен. Анан ошол расходторду кылышыңыздар керек болот. Анан анын үстүнө бул жактын даже айтайын, розеткасы башкача болуп атпайбы? Андыктан бияктын эмелерде мындай технологиясы өзүнчө башкача экен да. Анан үйрөнүшүңүздөргө убакыт кетет бир аз. Сразу эле кирип туруп эле сиздер мисалы жана айтылгандай эле 300 фунт же бир 200 фунтту күнүмгө сразу эле иштеп кетпейсиздер да. Бир канча убакыттан кийин ошончодон иштеп баштайсыздар достор. Ушундай нюанстарын эске алып коюңуздар. Анан достор, акырында ошо последствияларын айтайын. Бул сиздер башка виза менен келдиңиздер, например. Азыр Tier 5 рабочий виза жөнүндө айтып атам да мен. Рабочий виза менен сиздер фермага келдиңиздер, Кыргызстандан же Россиядан, анан келип туруп чыгып кеттиңиздер. Сиздерге же биздин мамлекетке эмне кандай таасир этиши мүмкүн? Бул жака ошол Tier 5 визаны алганга жардам берген ортомчу фирмалар бар. Пригласительный алып берген фирмалар. Ошолор достор, сиздер бул жака келген жарандардан общий процентинен 2% эле кетип калчу болсо фермадан, же бир жаман рекомендация алып калды ал жактан, фермадан, уже 2%тен эле жогору болчу болсо, уже бул фермалар Кыргызстандан жарандарды кабыл албай коет. Заявканы токтотуп коет ошол өлкөгө.
Ушундан чочулашат көп элечи. Фермалар жөнөтүп аткандар дагы барып стройкага качып кетпегиле, башка жумушка кетип калбагыла деп ушундан чочулашат туугандар. Ушул жактарында эске алып коюңуздар. Сиздер кетип калсаңыздар, уже бизден кийинкилер может келе албай калышы мүмкүн. Именно ошол фирма менен Агричар деп ачылдыбы, например, азыр бизде. Ошол Агричардан келген жарандардын 2% эле кетип калчу болсо, бүттү Агричардан уже кабыл албай коюшат бул жактан заявканы. Ну, анан башка жолдорун издешке туура келип калат да уже. Кыскасы ушундай достор, проблемаларын да айтканга бир аз болсо да аракет кылдым. Андыктан эми чечим өзүңүздөрдө, акчасын деле эсептеп бердим. Өзүңүздөр карап көрүңүздөр, байкаштырып көрүңүздөр. Андыктан чечим өзүңүздөрдө. Сиздер менен бир күн кечке мен Ильяс Исмаилов болдум. Кабар Global каналыбызга катталып коюңуздар достор. Мындан да жакшы контенттерди чыгарып берип турам сиздерге. Англиянын жашоосу жана ошондой эле башка жактагы башка өлкөлөрдүн да жашоолорун бүт чыгарып берүүгө аракет кылам сиздерге. Алдыда бизди Лондон шаарынан күтөсүздөр достор. Бул Англиянын центри болгон Лондон шаарынан жакшы выпускалар чыгып баштайт. Андыктан биз менен бирге болуп туруңуздар.